Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqtар устулантабыз. Жин жана шайтандар ааламы өтүлүүчү маселебиз, жиндерден тосулуучу, коргонуучу себептер. Ошол маселеде бир эң чоң, эң улук бир себепти өтүп атканбыз. Бул ихлас маселеси. Ошол ихлас маселесинде ихлас жүрөктүн оңолушуна, жакшырышына да себеп болот. Жүрөктүн жаман сыпаттар, душмандашуу, ушул нерселердин чыгышына да себеп болот. Ихлас ушул нерсени жүрөктөн чыгарат. Бул нерсеге пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси далилат кылат. Имам Абу Дауд риваят кылган хадисте Анас ибн Маликтен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Үч сыфат момундун жүрөгүнө жамандыкты киргизбейт дейт. Момундун жүрөгүнө душмандашуу, ошол нерселерди, жаман сыфаттарды киргизүүдөн ошол үч сыфат себеп болот дейт. Киргизбештиктен. Биринчиси Аллах үчүн амалды ихлас менен кылуу. Мындайча айтканда, кайсы амалды киши жасабасын, ошол амал менен бир гана Аллах Тааланын жүзүн максат кылуу. Жана бир гана Аллахтын ыраазычылыгын максат кылуу. Бөлөк дүнүйөлүк бир максатты көздөбөш. Ошону амалдагы ихлас деп айтат. Эгерде ушул нерсени киши колунан келе турган болсо, амалында ихласты ишке ашыра турган болсо, анда ошол нерсе менен жүрөгү оңолууга келет. Жүрөгү оңолот жана жаман сыфаттардан арылат албетте. Жана экинчи сыфатты пайгамбарыбыз айтат: мусулмандардын башчыларына насыйкаттуу болуу, дагы деле болсо ихластуу болуу, жакшылык кылуу. Максат мусулмандардын башчыларына жакшылык кылуу. Башчы дегенде бул бийлик башчы болобу, дин башчы болобу, ошол баардыгы кирип калат. Имамдар, устаздар, шейхтер жана албетте башчылар. Ушул башчыларга жакшылык кылуу. Аларга каршы чыкпастык. Ошол мусулмандын башчыларына ошол жакшылыкка жолдогон, ыйманга жолдогон, дүнүйөлүк пайдага жолдогон башчыларга каршы чыкпай жакшылыкты кылуу. Жана ушунун ичинде баардык мусулмандарга дагы жакшылык кылуу. Аларга пайда алып келген нерседе аларды жол көрсөтүү ошол мусулмандардын баарына. Демек, бул эң чоң бир сыфаттардан, жүрөктөн жаман нерселерди чыгаруучу сыфаттардан. Жана үчүнчүсү пайгамбарыбыз айтат: жамаатты кармануу, мусулмандардын жамаатын кармануу. Мусулмандардын жамаатын кармануу деген алар менен бирге болуу, алар менен ишенимде жана жакшы иштерде бир болуу. Жана ошол жамаат намаздарда, жума намаздарда алар менен бир болуу. Мына эгерде ушул нерсе боло турган болсо, жүрөккө жаман нерсе кирбейт дейт. Жана пайгамбарыбыз айтат: жана ошол мусулмандардын дуасы алардын артындагы жамандыкты камтып турат дейт. Тосуп турат деген мааниде, мусулмандардын ошол жамааттын дуасы, даваты, жакшылыкка чакыруусу, жамандыктан кайтаруусу алардын артынан келаткан жамандыкты тосуп турат. Коргоп турат, коруп турат деген мааниде. Эгерде ушул мусулмандар менен бирге боло турган болсоң, ошол жамандыктан, шайтандын тузактарынан арылуунун берекесине кирип каласың. Эгерде бул жамааттан чыга турган болсоң, анда тескерисинче ошол берекеге кирбей каласың, алыс болуп каласың. Ошон үчүн мусулмандар менен бирге болуш керек, албетте. Жана мусулмандардын башчыларына, жана мусулмандардын баарына жакшылык каалаш керек. Жана эң негизгиси амалдарда ихластуу болуш керек.
бир гана Аллахтын жүзүн каалап, анын ыраазычылыгын каалап амалдар жасаш керек. Жана пайгамбарыбыз хадисте, бөлөк хадисте айткандай, Саад ибн Абу Ваккаска пайгамбарыбыз айтат: "Сен өзүңөн кийин кимди калтырбагын?" Узун хадис. Ошол бизге керектүү жери. Өзүңөн кийин кимди орун басар кылып калтырбагын? Же кайсы амалды Аллахтын жүзүн каалап жасабагын? Ошол жасаган иштериң менен сен эмне дейт? Жакшылыкка ушул нерсе себеп болот, жакшырышыңа себеп болот жана даражаларың көтөрүлүшүнө себеп болот. Ошон үчүн ихлас даражалардын Аллахтын астында көтөрүлүүсүнө адамдын жана өзүнүн жакшырышына себеп болот. Ушул жерден токтотуп турабыз. Адаттагы биздин үйрөнүүчү дуабыз бул эгер ким конокко чакыра турган болсо, же мындайча айтканда тамакка чакыра турган болсо бирөө, ошол тамак ээсине, үй ээсине айтылуучу дуа. Хадисте келет, имам Муслим риваят кылган хадисте Абдуллах ибн Бусурдан келет. Ал айтат: күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз атама келди дейт, конокко келди дейт биздикине. Биз конокко келгенде пайгамбарыбыз тамактарды алып келдик дейт. Курмадан болгон, сүткө аралашкан тамактарды бердик дейт. Пайгамбарыбыз жеди дейт ошол нерседен. Андан кийин курманын өзүн алып келдик дейт. Курманы жеп туруп, данегин эки манжасынын сөмөйү менен ортоңку манжанын ортосуна алып, данекти чыгарып коюп койду дейт. Андан кийин айтат: суусундук алып келдик дейт. Сууну ичти дейт. Ичип бүткөндөн кийин оң тарапта отурган кишиге берди дейт. Анан чыгып улоосуна отурганда атам ошол улоосунун тизгинин кармап пайгамбарыбызга айтты дейт: "Мага жана менин үй бүлөмө дуа кылып коюңуз" деп айтты дейт. Ошондо пайгамбарыбыз мына бул дуаны кылды дейт: "Аллахумма барик лахум фима разактахум вагфир лахум вархамхум" деп айтты дейт. Бул жерде бир канча тамак ичүүнүн адептерин да пайгамбарыбыз үйрөтүп кетти. Ошонун ичинен мисалы үчүн ошо курмага окшогон өрүк болобу, бизде бир табак алып келип данеги бар нерсени алып келе турган болсо, ошол нерсени жегенден кийин данегин ошол эле кол менен чыгарып, кайра ошол идишке салбаш керек да. Пайгамбарыбыз ошол курманы жеп туруп, данегин ошол эки манжанын ортосу менен алып туруп, бөлөк кол менен бөлөк жака коюп туруп, анан ошол кол менен жанагы шилекейи аралашпаш үчүн бул адеп маселесин үйрөтүп атат бизге. Баягы бир эле кол менен баарын жей бербей, ошол алып турган нерсени бөлөк кол менен, бөлөк тарабы менен алганың жакшыраак. Андан кийин дагы бир адептен, эгерде ошол иче турган нерсе болсо, ичип бүткөндөн кийин сол жака эмес, оң жака бериш, оң жактагы кишиге, ошол жактан башташ. Анан эң негизгиси бул жерде пайгамбарыбыз бизге дуаны үйрөтүп атат. Ошол конокко чакырган тамак ээси, үй ээсинин акысына дуа кылыш керек. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Аллахумма барик лахум фима разактахум". Я Аллахым, буларга ырыскы кылып берген нерсеңе береке бер дейт. Мунун мааниси, ошол сен кандай ырыскы бербе, аз болобу, көп болобу, ошол берген ырыскыңа каниеттүүлүктү бер, жүрөккө каниеттүүлүктү бер деген сөз. Ошол береке болуп эсептелет. Кимдин жүрөгүнө Аллах каниеттүүлүктү салса, Аллах кандай нерсени бербесин, бул береке болуп эсептелет, берекенин аламаты болуп эсептелет. Жана Аллахка баш ийүүсүндө, ибадаттарда жардам берүүсү ушул береке болуп эсептелет. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Фагфир лахум" дейт. "Вагфир лахум". Жана булардын күнөөлөрүн кечир дейт. Себеп дегенде эч ким, бир дагы адам күнөөдөн таза эмес. Баарыбыз күнөөбүз бар, билип жана билбей жасаган. Ийгиликке жетет кыямат күнү кимдин ушул күнөөлөрү кечирилген болсо. Ошон үчүн пайгамбарыбыз күнөөлөрүн кечир дейт.
Жана аягында вархамхум дейт. Жана ырайымыңа ал. Өзүңдүн жакшылыгыңа, мээримиңе ал деген сөз. Ушул дуа менен пайгамбарыбыз ошол тамак ээсине, үй ээсине бул дүнүйөнүн жана акыреттин жакшылыгын дуа кылып каалап кеткендегиси. Ошон үчүн кимде ким бирөөнүкүнө конокко бара турган болсо, ушул пайгамбарыбыздын дубасын ишке ашырсын албетте. Жана конок чакырган кишинин сурай турган нерсеси дуа болсун. Эч кандай бөлөк нерсе эмес. Себеп дегенде, эгерде ыймандуу, такыба киши дуа кылса, Аллах Таала дуасын кайтарбайт. Бул эң жакшы берген тамагынын кайтаруусу болуп эсептелет. Аллах Таала бизге өзүнүн берекесин жаадырсын жана ар кандай жамандыктардан арылтсын. Жана жин жана адамдардын арасындагы шайтандардан бизди сактап, ушул сабактарыбызды ихластуу, дайымдуу, берекелүү кылсын. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.